Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Урматтуу кыргыз элим, мына ушу сиздер көрүп тургандай ушул бөбөгүздүн ал акыбалынан кабар алып кетели деп келгенбиз. Зыярат кылып Саткынбеков Нурел ушул бизге кече кайрылган экен, жардам сурап. Мына азыр ошол келдик үйүнө. Assalamu alaikum kırgız elim. Sizlerge bugün kayırılıp atkан sebebim şu balam parok 4-5 teşigi var. Andan tышкары bir tamırı da şu жок болуп атат. Şu anastamaz koyulgan болчу 2 жыл мурун. Азыр кайра şu көгөрүп, көкүрөгү чуңуюп, тырмак башынын баары көгөрүп атат. Беттеринин баары көгөрүп атат. Мынтип эле шай жок, ушинтип эле жатабыз эртеден кечке. Кечкеле караганыбыз ушул болуп атат. Жолдошун тапкан айдан айга жетпейт, квартирада жашайбыз. Азыр барып жатып томографияга түшүргүлө дейт. Ошол чын айтсам томографияга барып тарттырганга акыбалым келбей атат да. Ошо квартираны араң төлөп атам. Ай сайын ушинтип балам кичине эле ишке чыгып катуураак эметип калса эле ооруп калат. Анын дарысын эле 4-5 дары жазып берет. Аспирин дарысы эле 500 сомдон ашып кетет. Balamı saktap kalганга, şu balamды aman esen, elim Kırgız elime jaragan, alım karı hafislerden bolso dep tileymin, sizlerden dua kütömün, sizlerden jardam surayman. Şu balamды күндө таң аткыча ыйлап чыгат, түндө таң аткыча тебинip чалчат, уктай албайсың, балам кыйналып атканын көрсөм. Күндүз кечке мынтип отурабыз, балам экөөбүз. Башка балдар менен ойной албайт. Өзү кичинекей 3 жашта болгон мен алат алам. Дээрин аябай күчтүү кылып бериптир. Ушу арданат, башка балдар менен ойногондо мындай ойной албай кыйналса ушундай арданат. Кичинекейлерге кошулгусу келбейт, өзүнчө ойнойн дейт, бирок ойной албайт, алы жок. Кичине эле жөргөлөп коюп баса албайт да, азыр басып так сүйлөй албайт. Эшикке чыкканда аябай кыйналат да, башка балдар көрүп, басып жүргөндө мындай карап, көзү башкача болуп кетет да. Өзүбүздүн врачтарга кайрылдыңыз беле? Өзүбүздүн врачтарга кайрылдым, ошол эмеде томография тартыш керек. Азыр кандай мунун диагноз 4-5 диагноз болгондуктан байланыштуу. Томография тартып анан билебиз кандай эме коерубузду, кандай операция болорун, чоң операция болушу мүмкүн дейт, же болбосо анастомозун кайра чоңураак анастомоз коюшубуз мүмкүн дейт. Кичинекей кезде кичинекей анастомоз койгон болчу, кайра эле ошону алмаштырып чоңап анастомоз коюшубуз мүмкүн, жашоосун улантып эле дейт да, баларды эме болбош үчүн. Көзгө көрүнгөндөн кийин ушунча эме кылыктары чыгып, ушунча эметип калгандан кийин аман болсо экен деп тилейткенсиң да. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда операция кылса болот бекен муну, же чет жакта айтып атышабы? Биякта ушул жасайбыз эле деп атат, ушул томографиядан билинет экен да. Томографияга салыш керек. Томографиядан билинет экен, ушул оорураак болуп калышы мүмкүн экен. Кандай негизи эгер оорураак болотун болсо анда Россиядан профессор келет дейт, ошондон жасатып калышыбыз мүмкүн дейт. Ошол белгисиз болот да. Жүрөгү да аябай чоңоюп кеткен болсо, көкүрөк жагы аябай чыгып атат да. Ачсаңыз көрсөтсөк болот. Көкүрөк аябай чыгып атат. Эгер көкүрөк ушундай жүрөк аябай чоңоюп кеткен болсо, балага операция кылганга болбойт экен да. Көкүрөгү мындай чыгып атат. Ягын эле билинип турат да, мындай көкүрөк түшү мындай чоңоюп кеткен да. Анан тамырларын караңыздар, мындай көрүнүп турат да, мынча кыйналат аябай мынтип. Сүйлөй албаса да деп эле дем алып жатып калат. Колу буту уйуйт да, мынтип колумду карма дейт, мынтип кармайм, мынтип кармасам жатып, мынтип колу бутун карматат. Башын сөзсүз карматат, жакшы кан айланбаса, башка кан жакшы жетпей калат экен, баштан кармап берчи деп эле мынтип колу дем менен билдирет да. Кичинекей болгону менен дем аябай күчтүү болот да. Ошо шай эмеси болсун, акыбалы келбейт, отуруп эметип койсо да
эс оотун деп жатып чарчап адышка постоянно адышкада кичине эле эметсе эле адышка болуп жатып калар чарчап. Жакшы болуп кетесиңер, Аллах шифа берсин. Аллах таалам ар бир ооруну түшүрсө дагы дабасы менен кошо түшүргөндө Аллах шифа берип жакшы болуп кеткиле. Урматтуу кыргыз эли, мына ушу кичинекей балапаныбызды көптү көрсө көл болот деп келгиле ушу биргеликте ушу эл катарына кошуп, ушу эл керегине жараган, ушу эл кызматына жараган, элге пайдалуу ушу жигиттердин катарына кошолу. Баары ушу сиздердин жардамыңыздар менен болот. Кайдыгер карабай келиңиздер, ушул баланы колдоп коелу. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт: "Ас-садакату бурханун." Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө "Хассину амвалакум биз-закати." Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. "Вадау мардакум bis-садакати." Оорулуу адамдарды садака чыгаруу менен шифа тилегиле. "Ва аидду лил-балаи бид-дуаи." Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаганын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садага маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болду.